Assalamualaikum достор, кандайсыздар? Денсаулыктарыңыздар, иштериңиздер жакшыбы? Амансыздарбы? Достор, сиздерге Англиядан чоң салам айтам. Бүгүн өзгөчө күн. Бүгүн бүткүл дүйнөдөгү мусулмандар Курбан айт майрамын белгилеп аткан мезгилибиз. Эң майрамдардын майрамы десек. Андыктан сиздердин да майрамыңыздар менен сиздерге кааларым Кудай эмне тилесеңиздер, тилегиңиздерге жеткизсин. Үй бүлөңүздөргө тынччылык, аманчылык. Эмне айткым келди туугандар? Бүгүн Англиядан азыр айт намазга кетип атабыз. Андыктан сиздерге азыр көргөзүп бермекчимин. Бул жакта кантип майрамдашат, кандай десем, мечиттери кандай. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Англиянын эмесини билесиздер өзүңүздөр, бияк демократиялуу өлкө. Бул жакта исламга деле эч кандай каршылык жок. Андыктан азыр көргөзмөкчүмүн сиздерге кандай эме болот, мечиттери кандай, условиялар кандай дегендейчи. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Достор, азыр эме мен жашаган жерден автобус 1 саатта бир жүрөт экен. Анан эме кылдым. Пешком эле кетип атам. Пешком бассам 15 мүнөт, 20 мүнөттө жетип калам да. Азыр барып сиздерге мечитин да көргөзүп берем. Бирок бүгүн мечит эмес, бир площадка, чоң площадка жерде окулат дейт. Андыктан биякта да себеби мусулмандар көп да. Ошол эле эмеден, Афганистандан, пакистандыктар көп дегендейчи. Азыр барып кантип окулуп атат, ошону бүт көргөзүп берем сиздерге. Комментарийлерден дагы бизден сураган байкелерибиз көп болду эле. Намаз окуганга каршылык жокпу, динге кандай депчи. Динге сон эле динге мындай каршылык жок. Исламга деле каршылык жок, бирок демократиялуу өлкөдө билесиздер да баарыңыздар эле. Исламга каршылык жок, бирок ошол эле учурда башка диндерге деле каршылык жок да биякта. Мындай ар ким өзүнүн каалаган динин, каалаган дин тутумун кармана алат. Достор, эме автобус келип калды жаңы элечи. Башка линиянын автобусу келип калып, ошо менен басып өтүм. Автобус жөнүндө бир эки сөз айта кетейин. Сиздер автобуска момундай билет аласыздар. QR код менен бир күндүк билет бул. Бир күн кечке жүрө берсеңиздер болот негизи, нар жака бер жака дегендейчи. Эми бир күн кечке эле жүрө бербейт ар ким. Көп болсо барасың, кайра келесиң. Ушунун баасы, достор, 600 сом. Если бир тарабын ала турган болсоңуздар, 350 сом болот. Бир эле тарап каласың, болду. Эми элестетиңиздер. Расстояние, например, Ош базардан площадька баргандай деле болушу мүмкүн. Ашып кетсе. Же Аламединге, ушундай шаар ичиндеги эле да, мисалы, напримерчи, шаарчанын ичиндеги эле автобустар. Бир тарабы 350 сом, если кечке ала турган болсоң 600 сом, достор. Элестетип атасыздарбы? Эми бизге биякта ошол именно жол кире менен эме кымбат да. Жатакана, квартиралар аябай эле кымбат. Кыскасы бизде кандай десем болот, 15 сомдон мындай сүйүнүп, кубануу менен эле берип маршруттерибизгечи. Даже 20 сом болсо деле мен макул дейт элем, ошол байкелердин түйшүгүн деле көргөм да менчи Кыргызстанданчы. Ошону деле берип туруп эле мындай бетинен өп койсоңор деле жарашат да, чынын айтканда. Сиз бияка салыштыра турган болсок. Эми бияктын деле өзүнчө бир эмелери бар, эми бияктан айтышыңыздар мүмкүн азыр. Эме депчи. Биякта зарплата кымбат да, зарплатаны көп алат да. Ооба, зарплата кымбат. Бирок 15 сом мындай салыштырып көрсөңүздөр, башка өлкөлөр менен салыштырганда аябай эле арзан да. Биздин соседний өлкөлөрдө деле, мен Казакстанда болдум, Россиянын деле угатам, Турциядага салыштырганда аябай эле арзан биздечи. Ошо кыскасы. Азыр могу мечитке деле жетип калдым. Андыктан азыр аны жакты көргөзөм. Мечит эмес, азыр бир эме, мындай чоң бир площадкада окулуп атат деди.
Аз барып көрөбүз. Досторум, да мечитке дагы жакындап калдым бүгүн. Ушул жерде окулат экен эме айт намаз. Азыр моякта элдер толтура. Кыргыз байкелер да жүрөт, тазиктер. Көп да кыскасы биякта деле мусулмандарчы. Азыр монун ичинде чоң плашный эме бар дейт ушундай. Бүгүн ушул жерде окулат экен. Азыр эме болду. Саат 8:30-да биринчиси окулуп бүттү. Биринчи жамаат. Анан жетишпей калгандар же ушундай эл көп болуп кетпесин дегенби, азыр экинчи дагы бир жолу окулат. Жетишпей калгандар же ушул эме кылгандар саат экинчисинде саат 10-да келип окуса болот. Эки жолу окулат. Биякта жума намаздар дагы ушундай. Саат 1:30-да бир окулат, анан 2-де бир окулат. Мына. Ушундай. Кыскасы бияктан. Көрүңүздөрчү мына. Азыр кирип барабыз ичине. Кандай экенин көрөбүз да. Азыр жердебиз. Бул стадион экен да, достор. Так, азыр көргөзөм сиздерге. Мындай чоң стадион. Мындай көрдүңүздөр. Полдор дагы эме жылмакай полдор да. Бул стадион экен, чоң эме стадион дегендечи. Зал эме, спорт зал. Ушундай жерде окулат азыр. Экинчисине уже даярданышты делер. Экинчи этажында кишилер. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fear Allah, that you keep your duties to Allah wal arham, your relations, your families, your larger system of the family is very important, and that is why Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said. Достор, мына жаңы эле айт намазды окуп чыктык. Сиздердин да намазыңыздар кабыл болсун. Аллахым намазыңыздарды кабыл кылмасын. Ошол бияктан неме жакшы эмеси. Эч кандай местный жителдерден деле эч кандай мындай эме жок. Кандай десем, недовольство же андай мындай жаман көрүшүп андай нерсе жок да. Кадимкидей эле жүрөбүз мына. Элдер намазын окуп чыгып атат уже. Кетип атабыз. Азыр эме бар. Биякта ушул жерге жакын жерде шаарча бар. Ошол жерде да бүгүн мусулмандар бүгүн майрам да эми өзгөчө азыр көчөдө көп болуп атат действительно. Мусулмандар көп азыр. Азыр алар кантип майрамдашып жүрүшөт. Пешават өткөзбөйт. Азыр алар кантип майрамдашып жүрүшөт. Азыр шаардан дагы элдин маанайын байкайбыз, достор. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Олар бүт ошо мечитке келген кишилердин машиналары. Азыр шаарчанын четинде элемин мен азыр барып туруп. Шаарчаны да тартып көргөзөм сиздерге. Кандай болуп атат? Биздин кыргыздарга жол, кыргыз байкелерибизге, инилерибизге жолукканга аракет кылам. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Барын маанайын сурап билебиз азыр. Так, достор. Азыр мо шаарга чыгайын деп калдык. Так.
Bu yoqda poststopping. Bunday bo'lib emas. Avtobuslarning stansiyasi. Bu yoqdan chiqib kelamiz hozir. Biroq bu sharsalar menga yoqdi. Qanday desam, ну qimmat biroq, действительно bu uylari, jo'lg'ay oyoq buyoqdagidek qimmat. Biroq jashooga ыңгайлуулук жагы жақсы да мындай. Чаң же топырақ жоқ дегендейчи. Таза жүрөсүң да. Жашоого ыңгайлуулугу жакшы мындай. Погодасы да жакшы экен мындай. Суук да эмес, же ысык да эмес да, орточо. Мындай Кыргыз байкелерди жолуктуруп калды. Ассаламу алейкум. Айтма керек болсун. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшы. Намаздарды окуп келдиң. Кандайсыздар ана? Жакшы. Айтма керек болсун. Каяка кеттик эми? Тамак жейсизби? Тамак жейин, курсак ачты. Ресторанга. Алганда барды. Эмне атат? Түттөтүгү бар экен. I know somehow my love didn't know it in memories. I think of you. Well, memories of you. Достор, мо шаарча жана айткан шаарча ушунда. Азыр жакта биздин эме. О, таныш байкелерим кетип атат азыр. Bayramlık manay жақсы. Az бұл жерден бір чай ішеміз тағын. Қайра кетеміз. Бұл жерде мындай. Бұл жер типа айтсам бұл базар да бияқшы. Біздегі базарлар сияқты бұл жер. Ay dostlar. Burada etken ışık kaç. Qanday bo'ldi? Arslanga aytыңызchi. Bayram qanday bo'ldi? Bayram manay. Sonra Xudo xolasa, yaxshi. Namoz o'qib chiqdingiz? Xudo xolasa va namoz o'qidi, namoz o'qib. Bu yerga çay chayli bor va? Halal emeleri var. Stalovoylarçı. Turetski stalovoylar var. Afganların stalovoyları var. Oşsadan hazır. Çay pay içip. Ketemiz hayır aşam. Tarımnam tecrübe hazır. Şu bizde tuğanda sayı. Kırgız vakilesi tavı aldı. Qanday ister ana ne? Bayram qanday öttat? Bayramlık maneler. Жүрөз. Бейдистинда. Кыргызстанга салам айтып коюңуздар. Кыргызстанга салам. Мына жүрөбүз жакшы. Кыргызстандагыдай эле пастиштанда. Жүрөмүшүң иштебейт дейт. Достор, ушинтип бүгүн байрамды да өткүздүк. Жакшы маанай менен мекендештерге жолуктук. Алардын Аллах жолун сурадык. Жакшы, бияктан уже. Окей, 5 минут. Азыр бияктан эмеси көп. Кыргыздар деле көп. Жакшы бүтүп барат. Биз менен бирге болуңуздар.